уполномоченный государственный орган берет. Вице-премьер-министр Олег Панкратовдун айтканына ишенсек, 18 техникалык регламент күчүнө киргенден кийин продукцияларын Евразес өлкөлөрүнө экспорттоп келаткан ишкерлер үчүн эч нерсе өзгөрбөйт. Анткени алардын сапат боюнча сертификаттары бар. Ал эми улуттук мыйзамдардын негизинде ылайыктуулугу боюнча текшерүүдөн өткөн продукциялар үчүн аталган сертификаттар дагы 2 жылга жарактуу болот. Если я выпускаю, допустим, вот бутилированную воду, есть. Эгерде мен бөтөлкөдөгү сууларды чыгарсам, ал суулардын коопсуздугу боюнча техникалык регламент бар. Бул документ 11 августка чейин кабыл алынган болсо, продукция дагы 2 жыл ички рынокто эркин сатыла берет. Ошондуктан ишкерлер үчүн принципиалдуу эч кандай өзгөрүүлөр болбойт. Кокус биздин өндүрүүчү продукциянын жаңы түрүн чыгара баштаса, анда ишкер улуттук эмес Евразестин техникалык регламенттери менен иштей башташы керек. С 29 мая начаты ремонтные работы в Орском центре. 29 майдан баштап Оштогу сыноо борбору ремонттоло баштады. Жакынкы күндөрү толугу менен жабдууланып, Орусия бөлгөн каржынын эсебинен сыноо базасы толук түрдө техникалык регламенттердин талаптарына ылайык келтирилет. Мындан тышкары тамак-аш продукциялары, балдар буюмдары, жеңил өнөр жай товарлары жана оюнчуктар техникалык регламенттердин талаптары боюнча текшерүүлөрдөн өтө баштайт. Муну менен бизден өндүрүлгөн товарлардын баарын камтый баштайбыз. Ал эми ветеринардык жана фитосанитардык талаптар учурда күчүнө кирип иштеп жатат. Мында кандайдыр жаңы өзгөрүүлөр күтүлбөйт. Эми мындан ары сүт, балык, бал жана эт продукцияларын экспорттоо үчүн бул боюнча атайын органдардан катталуудан өткөн лабораториялардан ветеринардык текшерүүлөрдөн өтүү зарыл. Лаборатории в городе Ош и в городе Бишкек. Оштогу жана Бишкектеги лабораториялардын ремонт иштеринин акыркы этабы калды. Ветеринардык диагностикалык бүтүмдөрдү чыгаруучу лабораторияга Россия заманбап жабдууларды берип жатат. Мындан сырткары жаңы 4 лаборатория курулууда. Август айында болсо 12 лабораториянын ремонту толугу менен бүткөрөбүз. Алар райондордо жайгашкан райондор аралык лабораториялар болуп эсептелет. Ишкерлердин колдорунда документтер толук болгон учурда алардын продукциялары Евразес өлкөлөрүндө текшерүүгө алынбастыгын вице-премьер-министр Олег Панкратов белгилеп өттү. Кыргызстанда сертификаттарды берүү мөөнөтү 3 күндөн ашпайт. Ал эми ишкерлер жалган документтерди беришсе, анын аныктыгы текшерүүгө алынып, натыйжада сертификатты берүү процедурасы талтаалдашып кетүүсү мүмкүн. Сейчас рассматривается вопрос о странами ЕС. Учурда Евразес өлкөлөрү менен чек арада сапатсыз, жасалма документтери толук эмес продукциялар колго түшүрүлгөн учурда жеринен продукцияны жок кылуу маселеси сүйлөшүлүп жатат. Сапат сертификатын берүүнүн үстүндө 5 мамлекеттик орган иш алып барат. Алсак, эгерде сиз оюнчук чыгарсаңыз же тамак-аш продукциясын өндүрсөңүз, бул учурда сизге саламаттык сактоо министрлиги жардам бере алат. Айыл чарба товарларын Айыл чарба министрлиги көзөмөлдөсө, өнөр жай продукциялары менен мамлекеттик өнөр жай комитети иш алып бармакчы.